Ийгиликтүү спортчулар убактысын аябайт. Жегиси келгенди жебейт, билесиңерби? Бардык нерседе бар. Окумуштуулар да ушундай. Достордон алыс болот, башкадан алыс болот, окумуштуу болот, урматтуу бир тууганым. Саид Бакастамлабызды билесиңер барыңар. Ошо киши бутуна суу алдырган окуп жүргөндө. Элдер ойногондо тизелеп отурган үчүн бут ишип кетип суу толуп калып суу алдырып окуган. Абдушкур ажы мынакей баарыбыздын аалымыбыз. Ошол окуп жүргөндө билесиңер кандай жумуштар аткарып жүрүп окуган. Мисал үчүн, аны көбү билбейт. Адам курбанчылык берет, ошого жараша келет. Ошондуктан нафсы менен күрөшүү үчүн адам кээ бир жакшы көргөн нерсени ташташ керек болот. Билесиң, арам эмне, адал эмне. Ошол жашоонун ар бир кадамыңы адал жашоого аракет кылып, арамдан алыс боло турган болсоң, нафс өзүнө тарбияга келе берет. Эң биринчи намазды өз убагында, керек болсо мечиттен окуу. Намазды туура жолго коюп алган адам нафсин жеңет деген сөз, урматтуу бир тууганым. Сенин көңүлүңдөгү каалооң менен акылың каршы келип калганда, акылың динге ширелишкен да, акылдын айтканын угуп туруп, көңүлдүкүн калтырсаң, демек нафсини жеңесиң деген сөз болот. Аракет кылыш керек.